Арбаңыздар ардактуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда футбол жаңылыктары. Месси тайпалык баскычтан кийин 2022-жылкы дүйнө чемпионатынын негизги фавориттерин атады. Мбаппе 1958 Пеледен бери дүйнө чемпиондугунун плей-офф оюндарына көп голун киргизген эң жаш бомбардир болду. FIFA 2026-жылдагы футбол боюнча дүйнө чемпионатынын форматын өзгөртүүнү пландоодо. Алдыда сиздерге кененирээк ушулар боюнча маалыматтарды беребиз. Аргентинанын чабуулчусу Лионель Месси учурда Катарда өтүп жаткан дүйнө чемпиондугунун негизги фавориттерин тайпалык баскычтагы оюнуна баа берди. Аргентина мыкты 8 команданын катарына кирди. Биз ар дайым мыктылардын катарында турган күчтүү футбол өлкөсү экенибизди далилдедик. Биз бул жакка келгенге чейин фавориттердин бири экенибизди билчүбүз. Муну биз талаада далилдешибиз керек болчу. Бактыга жараша биз кичинекей кадамдар менен жолубузду улантабыз. Албетте биз дүйнөлүк чемпионаттын башка матчтарында эмне болуп жатканын көрүп жатабыз. Турнир башталар алдында айткандай, Бразилия абдан жакшы ойноп жатат. Ал эми Камерундан жеңилгенине карабай фавориттердин бири ойдон калууда. Ошондой эле Франция, Испания бардыгы өз нугунда болгонуна карабай абдан жакшы ойноп жатат. Бирок алар плей-оффко чыгышты. Алар матчтын узакка созулган бөлүгүндө топту көзөмөлдөп, эмне кылып жатышканын так түшүнүштү деп айткан футболчу. Франция курама командасынын чабуулчусу Килиан Мбаппе акыркы 64 жылда дүйнө чемпионатынын плей-офф баскычында 5 гол киргизген эң жаш бомбардир болду. 23 жаштагы чабуулчу 1958-жылкы дүйнө чемпионатта 17 жашта мындай жетишкендикке жеткен легендарлуу Бразилия курама командасынын оюнчусу Пеледен кийинки экинчи орунда турат. Мбаппе 2018-жылы дүйнө чемпиондугунун плей-офф баскычында 3 гол жана 2022-жылы дүйнөлүк чемпионатта 2 гол киргизген. Килиан Мбаппе ошондой эле 2 дүйнөлүк чемпионатта 3төн көп гол киргизген биринчи француз футболчусу болду. FIFA 2026-жылдагы футбол боюнча дүйнө чемпионатынын форматын өзгөртүүнү пландоодо. 2026-жылкы футбол боюнча дүйнө чемпиондугунун форматынын өзгөрүшү мүмкүн экен Испаниянын басылмалары жазып чыгууда. 2017-жылы эл аралык футбол федерациясы Канада, Мексика жана АКШда өтө турган мелдешке 48 команда катышып, 16 тайпага бөлүнөт деп чечкен. Ошол эле учурда турнирдин плей-офф баскычына 32 команда чыгат. Азыр федерация катышуучуларды 4 командадан турган 12 топко бөлүү вариантын карап жатат. Ар бир тайпадан эң күчтүү 2 команда. Ошондой эле турнирдин биринчи этабында 3-чү орун делеген эң мыкты 8 команда плей-офф үчүн тандалат. FIFA акыркы чечимде ушул жылкы дүйнөлүк чемпионаттан кийин чыгарат. Бүгүнкү күнгө даярдалган маалыматтарыбыз ушулар болду. Кайрадан амандашканча.